9 май бизге ушул тынч, бомбанын түтүнүн эмес, күндүн кызылын көрүп уктап, мылтыктын үнүн эмес, куштардын сайраганын угуп ойгонгон бейпил заманды тартуулаган миллиондогон аталарга, апаларга таазим этчү күн. Биз жеңиштеп шапартеп сайраңдаган майрам аталарыбыз үчүн ажал менен арбашуу, апаларыбыз үчүн ый, жоготуу, учкан ок менен кырчылган жаш өмүрлөрдүн азасын тутуу күнү. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Бүгүнкү күндөгү эң кейиткени, ушул бүгүн окко учкан майдандаштарды эскерчүү аталардын, апалардын да катары суюлуп, саналуу гана ардагерлерибиз калды. Эми аларды биз гана, балдары, неберелери эскере алабыз. Ошондой жаш өмүрүн, эртеңин, сүйүүсүн курмандыкка чалган азамат жоокерлердин катарында Шакирдин Аматбеков да бар болгон. Ушул жыл сайын жаркырап жаздын келиши менен элибизде ушул улуу ата мекендик согушка катышкан улуу жоокерлердин өзүлөрүнүн жаштыгын, өзүлөрүнүн өмүрүн бардыгын тобокелге салып, ушул өлкөбүздүн өсүп өнүгүш үчүн өз жандарын, кандарын аябай күрөшкөн жоокерлердин катарында менин атам Аматбек уулу Шакирдин дагы болушу мени өтө сыймыктандырат. Менин балдарымды, менин замандаштарымды, ошолорго мен көкүрөгүмдү кагып дайыма сыймыктанып, атам согуштун башынан аягына чейин катышып, ушундай эрдиктерди жасап, андан кийин келип тылда дагы чоң-чоң ийгиликтерге жетишкендиктери менен мен дайыма сыймыктанам. Шакирдин Аматбеков 1919-жылы туулган. Көлдөн чыккан айтылуу жетакенин бири Садыракенин Аматбек деген кичүү уулунан туулган. 1941-жылы 22 жаш курагында улуу ата мекендик согушка аттанып, биринчи жылдары Батыш фронтунда кызмат өтөгөн. Андан кийин биринчи Украин фронтунда Советтер Союзунун баатыры, маршал Канева Иван Степановичтин командачылыгы алдында салгылашкан. Днепр дарыясын кечип өтүүдө оор салгылашта бутунан жарадар болгон. Шакир Аматбеков улуу ата мекендик согуштун кенже лейтенанты, ага лейтенант, политрук болуп алгач Сталинград фронтунда, андан кийин Украина фронтунда салгылашып, согуштун азап тозогун, ысык суугун, баардык кыйынчылыктарын башынан кечирген. 2 жолу оор жарадар болгон. Акыры 9 май 1945-жылы улуу жеңишти Германиянын борбору Берлин шаарынан тоскон. Берлинде алгандагы жерлерин айтканда көзүнө жаш алып, ушундай толкундануу менен айтып берер эле бизге. Дайыма ар бир эпизоддорун бизге айтып, жомок кылып айтып отурчу. Дайыма биз толкунданып угар элек. Ошол атамдын ар бир эмесине сыймыктанып дайыма биз анан биздин өкмөт айткандай мен ойлойм да, ар бир согушка катышкан жоокер эскерилиши керек менин оюмча. Согуштан кийин өзү туулуп өскөн Ысык көлдөн Кожояр айылына келип, 40 жыл айдоочулук кесипте эмгектенип, бир нече жолу ардак грамоталар, Лениндин 100 жылдыгында медалдар менен сыйланган. Такта болчу ал убакта, ардак такта деп койчу да. Ошол ардак тактадан сүрөтү түшкөн эмес. Өмүрүнүн акырына чейин илинип турду да. Анан ошол иштеген ишинен айдоочулукта 40 жыл бир да жолу мындай эч эмеси жок иштептир. Ошо эмгеги бааланып, бир нече жолу ардак грамоталарды алган. Анан Ленин атабыздын 100 жылдык медалы менен сыйланган. Ошол анан жана Берлиндик салгылашууда эрдик медалын алган. Ошолордун баардыгы ошол үйдө сакталып турат. Айдоочулук, анан устачылык менен алектенген. Өзү келип, өзүбүздүн айылга, туулуп өскөн айылыбызга өз колу менен үй салган. Себеби устачылыгы да бар болчу да, чоң уста болгон. Өзүнүн замандаштары, өзү менен чогуу жүргөн кишилер
кыргыздын Мичурини деп айтып калар эле. Себеби чоң алма бак шак тигип, ошонун ар биринин алып экинчисине кыйыштырып бир башка сортторду чыгарчу да. Ошол кезде тиккен алма багы баардыгы азыр жайнап ошол айылда өзүнүн үйүндө турат. Согушту жеңип келген Шакир Аматбеков жол кырсыгынан 63 жашында жарыкчылык менен кош айтышып кете берди. Аттиң тирүү болгондо быйыл 101 жашка чыкмак. Ушул күндөрү бар болсо, балдарынын бүгүнкү өсүп өнгөнүн көрүп кубанып, ишиндеги ийгиликтерине сыймыктанмак. 9 майда эсиңердеби агам? Негизи 9 май биздин кичинекей кезибизде ушундай кичинекей кезден бери эле аябай чоң, улуу майрам болуп келатат. Кантанчы? Атам 9 майга аз эле күн калганда өзүнчө эле даярданып баштачу. Шляпасын жууп, көйлөгүн жууп, жакшы шым костюмун чыгарып, сонун кооз кийинип, анан парадка барчу, парадка барып, мурда митингдер болчу да, торжественный парад. Бүгүн майрам деп келчи, кубанып, бүгүн жеңиш майрамы. Куттуктап, участник ветерандын арасынан тамдап, мындай тамдап, баарын эмес, выборочно медаль, орден берчү. Бирок биздин атабызга Берлинге чейин жетти деп постоянно Медаль берген. Медаль, участник войны. Дачылык да бар болчу да. Өзүнүн жеке жанагы бир согушта тагынып жүргөн бир эмеси бар эле го, бапке сыяктуу сумкасы. Ошол барсеткасын, ошолордун баарын ошол жерге коюп, ошол материалга кошуп койсок деген ойдомун да. Устарасы. Атам той, топур, жоро деп, шерине деп жолдоштору менен жолугуп калганда атам отуруп алып шариятты докмуш сүйлөчү. Шариятты бир ал кишинин алдына бир киши чыгалчу эмес да, санжыранын баарын эл билбеген ошонун баарын айтып отурчу. Ооба. Мылтыгын алып алып, тоого барып, onu күнөп, элик атып келчү элебизге. Балыкты кармачы? Балык кармачы. Балык көп кармаган жок, анда тескиге чейин барчу да. Тура сууга, лахолго. кара жоргосу барчы, жоргосу бар болчу деп ошону айтып. Анысы менен жарыштарга түшчү, ат чабыштарга. Өмүр бою эле машина айдатып, шофер болчу. Баарыбызды машина айдаганды үйрөттү. Мен кенедейимди айдадым да, атам менен. 54-чү кон заводдо Соғыштан келгенде Победа айдап. Ооба. Кон заводдун директорун ташып. Аябай бүтүп Семенкада билесиңерби, аябай чоң митинг болчу, парад болчу. Чыгып аябай белгилеп, ошо аябай чоң майрам болчу да 9 май. Аябай эме кишилер көп эле да согушка катышкан кишилер ал убакта. 9 баланы окутуп, жогорку билим берди. Балдары бүгүн бир шаар эл болуп, атасынын атын өчүрбөй келе жатышат. Биз атабыз менен сыймыктанабыз, дайыма айтып, эскерип, ошо атабыздай сөзүмөр ошол кишидей болгубуз келет. Эми буюрса ошол согуштун башынан аягына чейин катышкандыгы, андан кийин тылда келип, жакшы эмгектенгендигин баардыгын, материалдардын баардыгын чогултуп туруп, ушул балдары, чөбөрөлөрү менен бир өзүнчө китеп кылып, материалдардын баардыгын топтоп койдук, Кудай буюрса. Эми ошону китеп кылып чыгаралы деп атабыз. Мына басмаканага берген турабыз да. Буюрса китеби да чыгат жакында.